феминале өзү провокациянын тилин өзүнчө ыкма, эпатаж катары пайдаланат. Ошондуктан жылаңач денени перформативдик ыкма катары берет. Бул өз кезегинде көрүүчүлөрдү дезориентациялоо, түрткү берип, экономикалык эркиндик темасы эч кандай тиешеси жок нерселер берилген. Феминизмге каршы эмеспиз. Эч кандай аялдардын эркиндигин түшүндүрүп берүүдө ар кандай методдор менен берүүсүнө каршы эмеспиз. Бирок ар бир элдин өзүнүн кылымдан бери калымтап калган маданияты бар, калыптап калган кулк мүнөзү бар, менталитети бар. Биз ар бир жерге барганда ошол өзгөчөлүктөрдү эске алып, ар бир ишти жасаш керекпиз деген ойдобуз. Европада мүмкүн мындай иш-чаралар өтүшү мүмкүн. Башка өлкөлөрдө өтүшү мүмкүн, бирок биз Европага барганда дагы ошол өлкөлөрдүн өзгөчөлүгүн эске алып, кээ бир иш-чараларды жасайбыз. Араб өлкөлөрүнө барганда дагы биз ошол элдердин өзгөчөлүгүн, маданиятын эске алып, андай иш-чараларды жасайбыз. Ошондуктан бул жерде баягы башкы түпкү максаты туура эле болгон, бирок ошону берүүсү биздин такыр менталитетке туура келбегендей кылып беришкен да. Музейдин өзүнүн эрежелери боюнча Маданият министрлиги менен талкууланып, Маданият министрлиги макулдаш керек эле, бул иш болгон эмес. Бул жоопкерчилик бүтүндөй музей биз менен макулдашпагандыктан музейде калган. Бүгүнкү күндө музейдин биз өзүнүн жазасын карадык. Эч кандай жоопкерчилик жок турбайбы? Бул объект Маданият министрлигинин объектиси болгондуктан бүтүндөй жоопкерчиликти биз мойнубузга алабыз. Эч кандай жоопкерчиликтен баш тарткан эч ким жок бул жерде. Кыргыз элинден кечирим сурайсыңарбы же жок? Ооба же жок деп эле койгула. Сурайсыңарбы кечирим же сурабайсыңарбы? Ушунун баарын допускать эткеңер. Жоопкерчиликти биз алдык. Сурайсыңарбы же жок? Ооба же жок деп эле айтып коебуз, болду. Мен бул жерден эми кечирим сурай тургандай чоң нерсе болгон жок. Маданият министрлиги турат. Эми уюштуруучулардын өзүнүн жоопкерчилигин аны биз карабайбыз. Уюштуруучулар эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, аны өзүнүн текшерүүчү органдар карап чыксын. Сиз айткан комиссия эмне? Комиссия кандай? Биз комиссия баягы директордун жоопкерчилигин карады. Директор кетти да жумуштан. Ооба, жумуштан кетти. Эми аны өз каласынан кетет беле, кетпейт беле, бүгүн жоопкерчилигин сезип, бүгүн алып келип бергенде мен кол койдум. Эгер өзүнүн жоопкерчилигин сезбей алып келбесе, анда комиссиянын жыйынтыгы менен биз ошого карап турабыз.